Нарын шаарында өткөн бизнес форумда соода экономикалык кызматташууну арттырууга карата атайын жол карта бекитилди. Ошондой эле Нарын эркин экономикалык аймагы менен Кокант эркин экономикалык аймагы, Нарын мамлекеттик университети менен Фергана мамлекеттик университети кызматташуу меморандумдарына кол коюшту. Эң негизгиси алар бизден чыгуучу экспорт ушул эт багыты, жүн багыты, сүт багыты, анан ушул жүнгө кызыгып атат. Бизден картошка айыл чарбасында картошкабы, экологически чистый эмне продукция болсо баарына кызыгып атышат. Бул боюнча биз меморандум эмес, мындай айтканда келишим түздүк десек болот. Инвесторлор жакында келип Ат башы районунда, Нарын районунда иштерин баштай турган болушту. Эң ириде бул кызматташтык облустун өнөр жай, өндүрүш жана туризм тармагы үчүн чоң мүмкүнчүлүк болмокчу. Форумда жергиликтүү ишкерлер Боордош өлкөнүн инвесторлору менен жакындан таанышты. Анда Нарын жана Ат башы райондорунун ишкерлери малды экспорттоо, күнөскана куруу, сүт азыктарын экспорттоо, картошка сактоочу жай куруу жана кийим тигүүчү цех курууга макулдашышкан. Ошондой эле сырттан келген меймандар экологиялык жактан таза даярдалган тамак-аш, буюм тайымдарды көрүп иштетүү жол жоболоруна кызыгышты. Абдан кызыктуу машина чехол дегендерге ушу ден соолукка пайдалуу, ушу көпкө чейин машина айдагандар ушундай чехол менен жүргөнү туура болот экен. Жүндөн жасалган, таза жүндөн жасалган болсо деп абдан ыраазычылыгын билдиришти. Биздин акимибиз менен ал кишилер келип, ушу соода саттык алака жүргүзүү боюнча көп байланыштарды мындан ары жасайлы буюрса деген жакшы ойлорун айтышып, соода саттыгын кылып кетишти. Эки өлкөнүн достук, кызматташтык алакаларын чыңдаган бул 2 күндүк иш сапарды Фергана облусунун хокиминин орун басары Икболжан Эргашев жемиштүү болгондугун белгиледи. Анткени бул кызматташуунун жыйынтыгы экономикалык өнүгүү жаатында чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Ал ошондой эле буга чейин жетишилген иш-аракеттерди уланта турчу саамалык болгонун кошумчалады. Фергана вилаятыга, Нарын вилаятына Ушул жылдын март айында Нарын облусунан Ферганага делегация барганда да жолугушуу ушундай жагымдуу форматта өткөн. Мына азыр ошол келишимдердин негизинде кыргыз-өзбек кызматташтыгынын Нарын Фергана алакасын чыңдай турчу жол картабызды бекитип алдык. Мен ойлойм, бул карта соода экономика жаатында мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Дагы да эки тараптуу алакалар уланат. Бүгүн сөзгө чыгып гапырган Иш сапардын алкагында өзбек туугандарга улуттук дөөлөттөрүбүздүн үлгүсү болгон үрп-адат, каада салттары менен бирге улуттук оюндары көрсөтүлдү. Кыргыздын маданий мурастарын даңазалап, туризм багытында эки облустун алакасын күчөтүү максатын көздөгөн кезектеги иш-чара сырттан келген меймандардын зор кызыгууларын жаратты. Меймандар экотуризм жана тоо туризм тармагын жандандырууга кызыктар. Андыктан облус аймагынан атайын жер аянты чечилип берсе, инвестор болуп берүүгө даяр экендиктерин билдиришкен. Жакынкы арада кайрадан Нарынга келе турган болду. Ушул меморандум негизинде сүйлөштүк. Алар эгер бизде ушу туризм багытына жери чечип берүү боюнча айтты, биз өзүбүз айттык. Ушу тез аранын ичинде эгер келе турган болсо, кайсы багытта болсо дагы туризм боюнча жер маселесин башка мамлекеттен биз тараптан эмне жардамдар керек боло турган болсо, баарын тез аранын ичинде чечип берүүгө макулдаштык. Мындан сырткары Нарын облусунун туристтик фирмалары Фергана облусунун Дилраба Travel фирмасы менен инфотур өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Нарындыктар эми айтылгандар ишке ашса, облустун соода экономикалык тармагында олуттуу өзгөрүүлөр орун алат деген ишенимде турат. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Мирзат Муталипова, Өлкө Деми.